Assalamu алейкум туугандар. Сиздердин суранычыңыздар боюнча тамчылатып суугаруу боюнча материалдардын баалары кандай болуп калды? Мына ушул боюнча бүгүн сиздерге көрсөтүү даярдайбыз. Бул жер Шайыттөө мечити Алтын базардан чыккандан кийинки эле жанында турган магазин. Мына ушул магазинде тамчылатып суугарууга керектүү болгон шаймандар, шлангадан баштап тамчылаткычтардын баарына ушул жерде сатылат. Биз көбүнчө ушул жерде алабыз. Тамчылатып суугаруучу пленкалар булар. Азыр биз сиздер менен кирип Бахрамжандан сеналардын бааларын билебиз. Былтыркы сеналардан эмне өзгөрдү, канча сом, кимисе канча сом. Ассаламу алейкум Бахрамжан, кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Бага Сүрүү каналы. Бүгүн биз сиз менен былтыркы баалар канчага өзгөрдү, эмне көтөрүлдү, эмне ошол боюнча сиз бизге маалымат берсеңиз, биринчи оң жактан баштайлы, келиңиз. Бахрамжан, мына краниктерден баштайлы. Краниктер канча сом болуп калды азыр? 100-тан башталып 20-га чейин, 20-га чейин. 20-лыктар канча, 100-лүктөр канча мына ушул краниктер? 230 сом 20-лык, 320 сом 25-лик. Жакыныраак сүйлөңүз. Болду, ачык кайтып келебиз. 250 сом 200 сом. Бул жерде бүтөп кое турган шлангалар, бүтөп койчу фитингтер, соединительдер, бири-бири менен улай турган соединительдер. 32 соединительдер канча болуп калды? Бахрамжан, көңүл буруп турсаңыз, мына соединительдер. Мулар канча сом болуп калды азыр? 5 сом. Кийинки бөлүк менен тааныштырабыз. Камыттар. Бул жерде силерде канча миллиметрден канча миллиметр шланга чейин бар? Так, эң кичинеси 25-тан башталып, Ең кичинеси 25-тер. Мына ушул камыттар канча сом азыр мына ушул? 120 сом экен. 120 сом, Оптун баасы 120 сом. Ең чоңучу? Эң чоңу 250 болот. Канча сом ошол? 250-ке 1600 сом. 1600 сом. Эми кийинки бөлүк менен тааныштырабыз. Тамчылатып суугарыш. Мына саатына берет. Канча? Допустим, саатына 8 литр берет аке бул. Мына 8 литр деген, Саатына 12 литр. Ең чоң канча болдулар? 20 литр? Жок, 20 литр, 16-га чейин. 16-га чейин саат. Анан 4 литр бар, анан 2 литрдики бар. Мыналар бар 0 литрден 100 литрге чейин берет. Регулировка бул. Булар регулировкасы менен 100 литрге чейин берет булар, Ачып койсо 100 литр берет саатына, бирок кыштыгы канча сом силерде? Регулировка да, мына. Канча сом акчасы? Так, мына 6 сом берип атабыз Оптумга. Буларды 10 сом берип атабыз. Булар 10 сом, булардын ичинде резинасы бар, булардын резинасы жок да сал. Кийинки. Мына туугандар ленточный крайниктер булар. 50 сом. Булар 50 сом. Тайнең 50 сом. Жамбырлатып суугарышы кичине вертолет деп коелу. Мына ушул немелер жамбырлатып суугаруучу положениясы бар. Булар канча сом берип атасыңар? 130 сом. Булар 130 сом. Анан Хантер бар, американский мындай. Хантеру? Су давление керек бул, бирок кичине чөп бар. Монада чыгып, чачат булар, Канча метрге чейин? Бул радиус мынасыга карайт. Радиус 4 метрге чейин болот аке бул. Радиус 4 метрге чейин. Монда аксасы болот. Канча давление менен иштейт? Запчасть болот. Кичине узоораак болсо сепет да, мына алмаштырып кое бересиз. Монандай. Узагыраак чача тургандар барбы мында, баягы спринклер менен чача тургандар? 4 метрге чейин болот. Жок, узагыраак андан дагы 6 метр чача тургандар бар. Бирок буну регулировка кыласыз да, мына айланып. Сен түшүнбөй атасың. Сууну ычып калуучу дисктер, дисктер фильтри мына. Муналар 120 штук болсо мында. Суу мында ушул тешикчелерден кирет, көзгө көрүнбөгөн ушундай тешикчелер бар. Дисктерди ачып, тазалап, кайра салып койсоңуздар болот. Мына бураса ачылат.
Onu mat çıkartan. Çıgıp тазалап, кайра салып койсо болот. Сайда жүрүп туруп тазалап салып койсо болот. Эң өтүмдүү шу болуп атат азыр. Мына сетичный простой, эң простой шу. Сеткалуу фильтрлер мыналар. Onu çayka turup салып коет. Кайра тазаланып болот, Эң жакшы. Азыр көбүнчө элдин көп талабы мындан болуп атат. Азыр сиздерде мынау көп сурап атабы же мынау көп сурап атабы? Oza arzanı desem buna getip ötet, buna hem getip oza. Aşağısı kadar oluşup ötet deyler. Buna yan var, buna seçsin buna. Bundan keyin buna jakşı şura. Bundan keyin buna o da. Bunu seçeceğiz. Açmak gösterdim. Бул сууну ичип калуучу фильтрлер. Азыр баалары канча болуп калды ушулардын? Мунаныкы канча, мунага канча, бул канча? 1200 сом. Бул 1200 сом, булар 1,5 сом. Мунаныкы 2000 сом. бул 2000 сом. Булар 2000 сом. Кийинки немелерге өтөлү. Мунанда көрүнүп турган магазинде азыр бардыгын айтып кечке чейин бүтө албайт болушум керек. Ошон үчүн бир катар үстүртөн айтып кетем. Аягында номерин жазып коюп коем, ошол номерге чалып сурайсыздар. Бул жерде мына ушул фильтрлердин чоң, өтө чоңдору бар. Мына ушул 190 кой. Ошолар. 90дук шлангаларга коюла турган фильтрлер. Булар саатына 60 тонна суу өткөрөт. Шлангаларды айтып бер жүр. Шлангаларды тааныштырайлы. Туугандар, мынанда чоң спринклер турат. 90дук шлангага бир 5 атмосферада давление бере турган болсоңуздар, мына ушул 25-тен 25ке 50 метр радиуста чачып бере турган спринклер. Буга албетте мотордун, насостун күчү менен чачыла турган спринклер. Бакра, мына бачактар канча болуп калды? 1 тонналыктар. 1 тонна Өзбекстанда 8,5 8.000ден бери атабыз. 8.000ден бери атасыңар, 1 тонналыктар да. Мына 250 бар, мына аям жакшы бактары алып атат шуну. Мына бул канча сом? 1 тонна 250, 3 слой. 9,5 9.000ден берип атабыз. 9.000ден кылып бересиңер. Эми шланганы сурайт, элдер 20 миллиметрлик шлангалар канча болуп калды азыр? Burada жылда бир анча кымбаттап кетти, 2 саатта. Burada 11 сом чыгат деги. Азыркы ценасын айтсаңар. 22 сом деп 20 сом сатат эми. Оптум 18ден берип атабыз да. Охо. Булар убагында 13 сом болчу туугандар, азыр 20 сом. 25тиктерчи? 25тиктер. 25те. Мына 25 шланга. 28, 27, 30 сом есе сатып атабыз. 32лер? 32де 42 сомда 40 сом берип атабыз. 40 сом. 50терчи? 50тен 85 деп 80 берет атабыз. Бул аз айтканыңыз бардыгы бишкектин айтып атат. Бишкекке аз маска чынды жакшы. Месилер бар, месилер эми келет. Месилер азыр 65 канча болуп атат? 65. 65 бишкекке 130 деп 120 берет атабыз. Месилерде 100 сом сатып атабыз. Мына ушул көрүнүп турган нерсени көпчүлүк сурайт да, бул неге колдонушу мүмкүн деп. Мына ушул эң зарыл болгон бир материалдардын бири. Баягы темир менен шлангды улай турган жерге келгенде мына ушуну менен уланат. Бул жагына темир кошулат, бул жагына. Бул жагына шланганы пайка кылып улап коюшат. Мына ушундай нерселер да бир да бар экен. Бул көпчүлүк жерде мындай нерсе болбойт өзүчө. Эгерде шланга менен темирди улай турган жерге келгенде мына ушулар менен уланат. Мына сыртында кантип улаштырыш керек, трайниктерге кантип кошулат, кантип чачылат, мынакей мына жерде көрсөтүп турулат. Бул жерге келсеңиздер сиздерге үйрөтүп, кантип коюш керек, полный үйрөтүп анан жөнөтүшөт. Туугандар, мынакей мында образец турат, мында трасса келген, трассада мында көрүп турасыздар. Крайник орнотулган, крайникте мынакей улагыч, эки шлангычты. Анан бул жерден кайрылат. Бул жерде фильтр турат, мынакей. Фильтр. Бүтүндө кантип улаш керек коюп көрсөтүп койгон. Мына ушул положениеде отургузулат. Кааласаңыздар, мындай шланга менен алып барып, тамчылагычты бактын астына коюп койсоңуздар болот. Бахрамжан, лента канча болуп калды мына азыр?
aka, metrasiga qaraymiz aka. 5 so'mdan boshlanib, o'sha 4,5 so'mgacha, 4 so'mgacha qilib berib o'tamiz. Rulonga da arzonroq qilib beramiz. Aha. Rulonga arzon qilib berесиңер. Туғандар, сіздер менен bir қатар бүгінгі баларды таныштырып чыктым. Қайсыны сурабай қалдым, өзіңіздер телефонын чалып сурап алсаңыздар болот, номерлерди коям. Мына ушул 32 шлангылар 40 сом болуп калыптыр уже.